Саламатсыздарбы достор. Мен өзүмдүн Gmail почтамды жасалма интеллекттин жардамы менен кантип иреттеп алдым, кантип тартипке салып алдым. Азыр ошону көрсөтүп берем. Мага күндө ондогон каттар келет. Балким 100дөн ашык кат келет. Анын баарын эле карап, текшерип туруу өзүнчө убакыт ала турган түйшүктүү жумуш. Кээде эринеп каттарды текшербей койсоң, өтө маанилүү каттарды дагы өткөрүп жиберишиң мүмкүн. Ошондуктан мен азыр жасалма интеллекттин жардамы менен иретке келтирип койдум өзүмдүн Gmail почтамды. Мен мындан кийин маанилүү каттарды такыр өткөрбөйм жана бейчеки эле жөн эле электрондук почтамды кайра текшерип тура бербейм. Мына экранды карасаңыздар, бул жерде Зайырбек Gmail деген Telegramга бот форматында өзүмө жардамчы түзүп алгам. Каттар мага Gmailге келген каттар ушул жардамчыма, Telegramдагы жардамчыма, ассистентиме келип турат. Мен ушул жерден эле көрүп окуп алам. Ал жерге кандай келет? Мына бул жерде карап турсаңыздар, кимден экени жазылат. Бул жерде жазылбаптыр, негизи жазылат. Бул жерге жазылбай калганынын өзүнүн да себеби бар. Андан кийин темасы жазылат. Андан кийин кыскача мазмуну жазылат каттын. Эмне үчүн маанилүү деген жерге дагы өзүнүн аныктамасы жазылат. Бул OpenAIдан келген кат экен. Кыскача мазмунунда турат. OpenAI жаңы GPT-4.1 Codex CLI деген жана аудио модельдеринин жаңылыктарын жарыялады. Келечек үчүн маанилүү жаңылыктарды сунуштап жатат дейт. Анан бул жерде бул маалымат келечектеги өнүгүүлөрдү пландаштыруу үчүн маанилүү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү билүүнү каалаган иштеп чыгуучулар жана тиешелүү тармакта иштеген адамдар үчүн өзгөчө мааниге ээ болушу мүмкүн деп аныктамасында жазып коюптур. Мен ушуга карап эле кат канчалык маанилүү же маанилүү эместигине көңүл бурам. Бул жерден дагы бир кат келиптир. Темасы англисче жазылган экен. Кыскасы, электрондук почта Feedspot тарабынан жөнөтүлүп, жаңы илимий жаңылыктар жөнүндө билдирет, бирок жардамалык сунуштардан турат деп бул жерге берип атат. Анан эмне үчүн маанилүү дегенди карасаңыздар, бул жерде бул электрондук почтада чыныгы турмуш мааниси жок жана сатылыш максатын көздөгөн. Демек, бул дагы рекламалык кат, рекламалык электрондук кат. Мен мына ушул жерден эле карап коем. Мына бул жерде дагы бир кат келген экен. Каттын кыскача мазмуну бул салык кызматынан келген кат экен. Темасы цифровизация налоговых процедур, цифры и факты деп келиптир. Буга кандай аныктама берип атат менин ботум? Ошону карап коелу. Бул катта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы салык төлөмдөрү менен сервистердин санариптештирүү долбоорлорунун ишке ашырылышын жана анын натыйжаларын баяндайт дейт. Эмне үчүн маанилүү дегенин окуп коелу азыр. Бул электрондук кат Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын санариптештирүү долбоорлорун жана алардын ишке ашырылышын талкуулаганын, салык төлөөчүлөргө кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртууга багытталган иштерди, ошондой эле салык чогултууларын оптималдаштырууну камтыйт. Мындай маалыматтар ишкердүүлүк же финансылык пландаштырууга тиешелүү тараптар үчүн өзгөчө мааниге ээ болушу мүмкүн дейт. Аныктамасы дагы өтө мындай туура. Мен ушул жерлерди карап эле бул чечим чыгарып коем. Gmail'деги почтамды ачып отурбайм. Бул кат канчалык маанилүү, аны окуш керек эмеспи деп ушул жерлерден эле карап алам. Анан мына бул жерде дагы бир кат келиптир. World's First Robot Marathon дейт. Дүйнөдөгү биринчи робот марафон жөнүндө жаңылыктар бюллетени дейт. Эмне үчүн маанилүү? Мына этегин эле окуп койсок болот. Ошондой эле ал жөн гана жаңылыктар бюллетени катары кызмат кылат дейт. Электрондук почта, толук эле окуп коеюнчу. Электрондук почта маалыматтык гана мүнөзгө ээ экендиги белгиленген чөнтөккө же күнүмдүк жашоого таасир этүүчү чечимдер же иш-аракеттер талап кылынбайт. Чөнтөккө дегенин бул жерде финансыга дегендей мааниде которулуп калган. Ошондой эле ал жөн гана жаңылыктар бюллетени катары кызмат кылат. Достор, биз жаңы доорго кирдик. Автоматташтыруу деген
күнүмдүк жумуштарыбызды, күнүмдүк иш аракеттерибизди биз толук автоматташтырсак болот. Кыскасы автоматташтырууга өтүшүбүз керек. Күнүмдүк жумуштарыбызды ушул сыяктуу биздин убакытты, энергияны алган жумуштарды толук эле автоматташтырып койсок болот. Бүгүнкү күндө аларга толук мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Бул албетте жасалма интеллекттин жардамы менен. Чоң рахмат сиздерге.